Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер үчүн ар дайым арзан баада салону жумшак телевизор, Wi-Fi интернети менен автоунаалар Москвадан Казакстан чек-арасына каттоодо. Айдоочулук кызматты көрсөткөн кыргыз жигиттери жолдо ар кандай кырдаалда жардам берүүгө даяр. Эгер бир машинанын салонун толтурсаңыз, анда сизге акысыз барып келүүнү сунуштайбыз. Жолуңуздар шыдыр болсун. Садыр Жапаровдун соту 5-июнга жылдырылды. Жогорку сот экс-депутат Садыр Жапаровдун ишин кароону 5-июнга жылдырды. Себеби отурумга соттук курам толук болбой калды. Белгилей кетсек, бүгүн жогорку сотто Садыр Жапаровдун иши каралмак. Аны колдоп тарапташтары имараттын сыртына чогулушкан. Эске салсак, Садыр Жапаров 2013 жылы 7 октябрда Каракол шаарында Кумтөр боюнча нааразычылык акциясындагы башаламандыкты уюштурууга күнөөлөнүп, 2017 жылдын 25 мартында Кыргыз-Казак чек-арасынан кармалып камакка алынган. 2 августта Садыр Жапаров 1 май райондук сотунун өкүмү менен күнөөлүү деп табылып, 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Райондук соттун өкүмүн Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, кыргыз жигиттери сиздерге Москва-Казакстан каттамында арзан баадагы салону жумшак телевизор, Wi-Fi бар автоунааларды сунуштайт. Тажрыйбалуу айдоочулар сиздерге жакшы шарт түзүүгө, ар кандай кырдаалда жардам берүүгө даяр. Эскертүү: унаанын салонун толтурсаңыз, сиз акысыз барып келесиз. Жолуңуз шыдыр болсун.